Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, аны мен Сезбай Жураева таныштырам. Баткен облусунун башчысы чек арада жабыр тарткан ишкерлер менен жолукту. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев Лелек районуна жасаган иш сапарынын учурунда тажик тараптын кол салуусунан жабыркаган ишкерлер менен да жолугушту. Анда ишкерлер интернационал айылындагы Достук базарын тез арада калыбына келтирип, ишке киргизүү жана жеңилдетилген насыя берүү маселесин көтөрүштү. Облус башчысы Достук базары жакынкы күндөрү калыбына келтирип, ишке кирерин ишендирди. Абдикарим Алимбаев бул иш сапарында Лелектин чек арадагы Сада, Интернационал, Максат арка айылдарында болуп, элдин үнүн укту. Чек ара жаңжалында жабыркаганда мамлекет тарабынан берилип жаткан жардамдар, көрүлүп жаткан чаралар боюнча маалымат берди. Бул тууралуу бүгүн облустук бийликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Он жылдан бери дайынсыз болуп жаткан баткендик жаран табылды. Милиция кызматкерлери атасы 10 жылдан бери издеп жүргөн 35 жаштагы Нурланбекти Талас облусунун аймагынан тапты. Талас облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, милицияга Баткен районунун Аксай айылынан 73 жаштагы тургуну 35 жаштагы ул 2012-жылы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайыны жок болуп жатканы тууралуу кайрылган. Ал милициядан улун таап же жок дегенде өлүү тирүүсүн аныктап берүүнү өтүнгөн. Милиция кызматкерлери Нурланбекти жашаган жерин аныктап, андан соң ата баланы жолуктурган. Нурланбек Талас районунун Балбал айылында жашап, жергиликтүү тургундардын малын багып иштеп келгени белгилүү болду. Сүлүктүүдө студенттерге экстремизм жана терроризм кесепеттери тууралуу маалымат берди. Сүлүктүү шаардык ички иштер башкармалыгы шаардагы жогорку окуу жайында экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү тууралуу окууларды өткөрдү. Аталган иш-чара жарандарга ислам дининин багуулуктарын сактоо, диний касыктыкты козутуучу чакырыктардын таралышына жол бербөө, интернет аркылуу экстремизм жана терроризмге байланыштуу маалыматтардын жайылышына бөгөт коюу жана улуттар аралык достукту чыңдоо максатын көздөйт. Жаш ырчы Бекжан Темирхан жол кырсыгынан каза болду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 10 ноябрь күнү кечки саат 10:30 чамасында Нарын Торургач жолунда болгон. Ырчы отурган автоунаа боом капчыгайындагы Семенов көпүрөсүнүн чуусусуна кулап кеткен. Балыкчыга бара жаткан Mercedes-Benz сүргүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай, унаа жолдон чыгып, одарылып кеткен. Натыйжада айдоочу алган жаратынан улам ооруканага жеткирилген. Жүргүнчү Бекжан Темирхан ал жаракаттан ошол жерде каза болгон. 26 жаштагы ырчы Бекжан Темирхан кыргыз шоу бизнесинде жаңыдан чыгып келе жаткан ырчылардын бири эле. Ал коомчулукка эзилип бүттүм, кантем, ата-энем деген ырлары менен таанылган. Ырчынын сөгү кичим экени аксыда жерге берилет. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуз.